Assalamu алейкум, урматтуу Талас шаарынын жана Талас облусунун жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында Чыңгыз Айтматова көчөсү, Ленина көчөсүн билебиз. Соцфонддун тушма тушунда 6 сотукта жайгашкан жер там сатка чыгып жатат. Экранда көрүп атабыз, там ээси 706 95 95 95 номери. Ушул номер менен байланышып, бул үйдүн баасын чечип жана сүйлөшсөңүздөр болот. Бисмилла деп кирип тартып көрсөтүп берели. Забору шоколадный листтен туралган экен, айнектердин баардыгы ак пластик айнек. Жана бул жердин үйдүн сотигин айта кетейин, сотиги 6. Экрандан алыстабаңыздар, азыр мен сиздерге үйдүн ичин, сыртын, огородун баардыгын тартып бермекчимин. Туугандар, мына үйгө келип калдык, Кудай буйруса. Бисмилла. Мына киргенде эле бул жакта сол тарапта отуруп чай иче турган өзүнчө бөлмө бар экен, прихожка десек да болот. Жана бул тарабында котельный жайгашкан. Бул жер электрический дагы, жанагы көмүр, отун менен да ысыйт. Жана бул тарапта дагы чоң кухня бар экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай электрощит турат бул жерде. Эми үйдүн ичине өтөлү. Үйдүн ичин тартып көрсөтүп берейин. Ортодо ушундай коридор бар. Коридордун оң тарабында бир детский спальный комната. Жана бунун тушма тушунда дагы ушундай дагы бир уктоочу бөлмө бар экен. Бул тарабында зал. Залдын ичи дагы кенен просторный экен, ремонту менен жакшы. Залдын бул капталында дагы спальня бар экен. Мен эмнени байкадым, туугандар? Бул үйдөн азыркы учурда эшикте аба-ырайы аябай ысык болуп аткандыгына байланыштуу үйдүн ичине кирсем, үйдүн ичи аябай салкын экен. Мындайча айтканда, мындай күндүн ысыгында бул үйдө уктап эс алсаңыздар, аябай жакшы бир сергип турасыздар деп ойлойм. Жана бул тарабында банясы жайгашкан экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Бул жагында да чакан комнаталар бар, сарай, кампа. Жана бул жагы огород экен. Огороддун бул тарабы толук түрдө навес менен жабылган. Огород азыркы учурда эгин айдалган экен, себилген экен. Жана огороддун этегинде ушундай короо бар экен, малга, чакан малга. Жана үстүндө чөпканасы менен. Туугандар, экрандагы номерге дагы бир ирет айта кетейин, кайрылабыз сөзсүз түрдө. Жана эмки чыгарылышка чейин сак саламатта алыңыздар, туугандар.